Кол көтөрүү кантип башталат? Мушташты биринчи баштаган, мушташча, кол көтөрчүк балдар кантип тарбияланган, негизи эле биз тарбияда кандай ката кетирип балдарыбыз урушчаак, мушташчаак болуп калат, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Так, биринчи, албетте бул дагы өтө кенже курак жашка байланыштуу, бала кезге. Эгерде кичине балабыз бизди ура турган болсо, же досторун ура турган болсо, өзгөчө бизди, биринчи үй бүлөдөн башталат да, биринчи чоң ата чоң энесин, бизди, атасын, апасын кол көтөрүп ура баштаганда биз унчукпай кое турган болгон болсок, анда балдар бул уруу норма экен, кол көтөрүү норма экен деп түшүнөт дагы. Ошол эле адаттын, ошол эле билгендерин башка балдарга жасайт, башка балдарды уруп көрөт. Экинчиден, ыйлап таарынсак, мисалы үчүн балабыз бизди ура турган болсо, биз мени урдуң, мага больно болду деп таарына турган болсок, же болбосо чоң энесин урганда, анан чоң энеси мени урду десе, аны көрдүңбү? Мына, чоң энең таарынды, ыйлап атат. Кара, сен чоң энеңди таарынтып койдуң, ыйлатып койдуң, эмне кылдың? Деген сөздөрдү айтканда, нак биз баларды манипуляцияланга үйрөтөбүз. Ушул учурда бала кичине болгону менен өзүн күнөөлүү сездиртип, башка баланы, башка адамды же болбосо өзүбүздү жабырлануучу көрсөтүп, балдарды өтө чоң туура эмес тарбияга себепчи болот экенбиз. Бул нерсе жашоодо өтө көп. Мисалы үчүн өзүбүз бизди балабыз 3-4 жаштагы келип балабыз чапкылап катуу уруп кеткенде деп ыйлап таарынып көрсөткөнүбүздө, бул чоң адамдын жоругу эмес. Чоң адам жасай турган нерсе эмес. Бала кантип түшүнөт? Бала кичинекей. А чоң адам акылдуу нерсени көрсөтүштүн ордуна, акылдуу аракетти жасаштын ордуна деп ыйлаган жабырлануучу абалын көрсөтсө, анда адамдар жабырланыш керек экен деген ой калып кетет. Агрессор болуп калат жашоодо, кимди бирөөдү жабырлантуучуга айланат. Же болбосо ал бала чоң жашоодо дагы начальник болобу, башчылар болобу, же болбосо кандайдыр бир окуяга келгенде ошол өзүн таарынган, капа болгон, ыйлаган абалын көрсөтөт. Жашоодо көрүп жүрсөңүздөр керек, мисалы үчүн начальник сен бул кылганың туура эмес, эмне үчүн жумушка кеч калып келесиң десе, ошол чоң эле аял же болбосо чоң эле кызмат эркектердин таарынып быктыңдаганын, чоң эле аялдардын ыйлап көрүнгөн акыбалдарын көрөбүз. Булар ошо кичинекейинде ушул нерсени көргөндөн таасирленгендин айынан деп түшүнсөк болот экен. Демек, биз балдар, кичинекей балдар бизди уруп көргөндө эч качан ыйлап көрүнбөйбүз жана чоң энең ыйлап калды, карачы таарынттың, ыйлаттың, деген сөздөрдү айтпайбыз, манипуляцияга үйрөтпөйбүз. Андан кийингиси, мисалы үчүн бала бизди урду, ошол эле 3-4 жаштагы балабыз бизди чапкылап уруп кетти. Анан биз урба, андай болбойт. Сен урсаң, жаман бала болуп каласың. Жаман балдар урат. Болбойт, урба деп жаман деген сөздү айткан учурубузда балдарда абстрактуу түшүнүк жок. Абстрактуу дегенде алар конкреттүү нерсени билет да. Жаман, жакшы деген түшүнүксүз нерселерди түшүнбөйт дагы. Бул эмне, кандай болсом жаман болот экенмин, кандай болсом жакшы болот экенмин деген нерсени түшүнбөйт болгону, биздин мындай кылган аракеттерибизди, жаман дегенибизди көрүп, апам мени жакшы көрбөй калат экен, апам мени сүйбөй калат экен деген эле коркунуч бар. Акырындап ошол нерсе кайталана бере турган болсо, биринчиден ошол жаман, жакшы деген абстрактуу нерсени түшүнбөйт кичинекейирээк балдар. Бир аз чоңоюп же болбосо акыл жетип баштаганда мен жаман бала болуп калат экенмин деп, кимдир бирөө ага кол көтөрсө дагы, оюнчугун тартып алса дагы, анын территориясын бузуп, чек арасын тепсеси дагы жаман бала болуп калам деп өзүн коргобойт. Бирок ошол ички негатив эмоциялар топтолот дагы бир күн бук болуп, оюнчугун талашкан учурда же болбосо ал баланы кол көтөргөн учурда ушунчалык дагы топтолуп калган бала катуу жарылат дагы, экинчи баланы катуу уруп коюшу мүмкүн. Уруу, кол көтөрүү 2 эсе күчтөнүп кетет экен да, негизичи психологдордун айтымында. Андан кийин, эгерде бала, кийинки 4-сү, эгерде бала
кичинекей бала, ошо 4-5 жаштагы, 3-4 жаштагы бала бизди урган учурда биз күлсөк, чоңоюп калды, бала болуп уруп калса деп күлгөн эмоциябызды көрсөтсөк, же атасын урса ахахай деп күлсөк, ушундай бар да, балам эмне кылдың деп күлө турган болгон болсок, балдарда дагы түшүнүксүз ой жаралат да, мындай логикага, акылга сыйбай турган түшүнүк жаралат. Мен бирөөдү урсам, больно оорутуунун ордуна, катуу тийүүнүн, жабырлануунун ордуна күлүп атат деген түшүнүксүз нерсе жаралат дагы. Балдар үчүн бул уруу жагымсыз оюнга айланып кетиши мүмкүн. Ал жашоодо кимдир бирөөнү уруп, андан ырахат алганды үйрөнүп калышы мүмкүн. Же болбосо уруу норма деп кабыл алып калат да. Бул дагы мындай туура эмес нерсе. Андан кийинкиси дагы балдарга ошол жана алдыңкы бөлүктө айтылгандай, эч качан урса ур дебейбиз. Сени урдубу? Эмне турасың, оозуң ачык, урбадыңбы сен дагы дебейбиз. Бул сөздөрдү уккан бала албетте ошо 4-5 жашында жооп кайтарып, сдач берип ура албашы мүмкүн. Бирок урса урушум керек экен деген нерсе менен балдар мушташчаак болуп кетет. Өзгөчө ушул урса ур деген сөздү угуп чоңойгон балдар өспүрүм куракка келгенде мушташчаак балдарга айланып калышат экен. Андан кийингиси акыргысы дагы эле үй бүлө. Үй бүлөдө бала көргөн билген кылат. Үй бүлөдө кол көтөрүү болгон болсо, үй бүлөдө уруштар болгон болсо, үй бүлөдө бир туугандай бири бирин урган абал болгон болсо, бул баланын жашоосунда уруу норма. Башкача болушу мүмкүн эмес. Биз балдардын мээсинен урбаш керек. Адамга адам кол көтөрбөйт, адамды адам урбайт. Ачууң келдиби? Капа болдуңбу? Кагаздарды жырт, бирдемкелерди, подушкаларды ур деп үйрөтөбүз. Мындайча айтканда, балабыз капа болуп, кимдир бирөө уруп келсе дагы, же болбосо балабыздын чек арасы тепселип калган учурда дагы сени капа кылдыбы? Оюнчугуңду алып, оюнчугуңду тартып алып койдубу? Велосипедиңди сенен сурабай минип кеттиби? Сен ачууң келип атабы? Сен жиниң келип атабы? Сен мушташкың келип атабы? Сен барып өч алгың келип атабы? Сени түшүнөм. Билем, сени түшүнөм. Сен аябаганда кыйналып атасың деген эле сезимдерибизди билдиребиз дагы, бирок урбай, сөз менен сүйлөш. Дал ушул моменттен пайдаланып, ушул балдар өтө кичинекей чакта орой сөздөрдү айтышат. Көчөдө билесиздер, көчөдө ойноп жүргөн балдарды көрсөңүздөр, сөгүнүшөт, аябагандай орой аттарды коюшаттар. Ушунчалык мындай жакшы эмес сөздөр оозунан чыгат. Дал ушул куракта кел кезектешип ойнойлу. Очеред менен ойнойлу. Менин буюмумду алганга болбойт. Мен да сенин буюмуңду тартып алсам сага жагабы? Сен да меникини албагын деген сөз менен айт деп балдарды сөз менен сүйлөшүүгө, сөз менен айттырууга үйрөтүшүбүз зарыл. Эгерде сиз дагы ошентип үйрөтсөңүз, мен дагы ошентип үйрөтө берсек, коомчулугубузда, коомубузду конфликттер, агрессиялар, кол көтөрүү, мушташтар аз болот эле, азаят эле деп айтар элем. Дагы эмне? Ушул жагын өзүмчө сактап коеюн,